Бүгүнкү күндө дүйнөнүн көптөгөн жогорку окуу жайларында миңдеген кыргыз улан кыздары билим алып келишет. Алардын арасында албетте Түркия Республикасы да бар. Боордош өлкөдө студенттер үчүн жеңилдетилген же толугу менен акысыз окутулуучу программалар мамлекеттик деңгээлде ордуна коюлуп, анын жыйынтыгында Түркияда бүгүнкү күндө көптөгөн жаштарыбыз ар багытта бакалавриат, магистратурада илимге умтулуп, окууларын улантып келет. Бул Борбордук Анадолу аймагындагы эң ири калалардын бири болгон Коня шаарында да биздин студент жаштарыбыз арвын. Бул шаардагы көрүнүктүү университеттерде окуган жаштардын алдыңкы катарында биздин каарман Расул Омурзаков да бар. Ал Ош облусунун Чоң Алай районуна караштуу Чак айылында туулуп өсүп, 2015-жылы Көксүү орто мектебин ийгиликтүү аяктаган соң Ош мамлекеттик университетинин теология факультетине өткөн. 2020-жылы жогорку окуу жайды артыкчылык диплому менен бүтүп, Түркия бурслары программасынын алкагында Сакария шаарындагы Сакария университетинин теология факультетинде жана Конияда Дианет фондунун диний билим берүүнү жогорулатуу боюнча Хасеки курсунда окуп келет. Расул мырза, айтсаңыз, канча жыл болду Түркияга келгениңизге жана кайсыл университетте окуйсуз? Түркияга келгениме 2 жыл болду. Мен Сакария шаарынын Сакария университетинин теология факультетинде окуймун жана ошондой эле ушул Коня шаарында диний билим берүүнү жогорулатуу боюнча Дианет фондунун курсунда окуймун кошумча. Теология факультетинде окуйт экенсиз да. Суроо жаралат. Көбүнчө ушул диний багыттагы ислам динин тереңирээк окуйм, билим алам деген жаштардын көбү Араб Эмираттарына, Аравияга барып окушат. Эмне үчүн сиз Түркияны тандап алдыңыз? Эми бул Түркияны тандап алууда биз өтө көп себептер бар. Алардан бир экичөсүнү кыскача айтып өтө турган болсом, бул Түркияда бизде эң негизгиси концепциябызда Ханафи мазхабы жана Матруди акыйдасы боюнча биздин Кыргыз Республикасында диний ишмердүүлүк ошол концепцияга ылайык иш алып барышы керек. Ошого ылайык иш алып барышы керек. Дал ошол биздин концепцияда жазылган жанакы Ханафи мазхабы Матруди акыйдасына дал келген окуу бул жакта өтө жакшы өнүккөн жана ошондой эле өзүнүн тармагында мыкты адистер, профессионал инсандар бизге сабактарын беришип, бизди дагы да жакшы жетиштиргенге өздөрүнүн салымын кошуп келет. Окуганыңызга Расул мырза 2 жыл болуптур да. Ооба. Айырмачылыктар жөнүндө сүйлөшөлүчү мынакей. Кыргызстанда да окуп билим алыптырсыз. Кандай өзгөчөлүктөр бар бул жакта? Өзгөчөлүктөрдү айта турган болсок, бул жакта билим берүү системасы өтө өнүккөн деп айта алам. Айрыкча ушу мен окуп жаткан теология багытында жана башта айтып өткөнүмдөй өзүнүн тармагында өтө күчтүү, өзүнүн Ханафи жагынан, Матруди акыйдасы жагынан аалымдар өтө күчтүү өнүккөн, жетишкен бул тарапта. Айрыкча мына ушул Коня шаарындагы бир илимдин борбору болгондуктан ушул жердагы менин окуума өтө сонун. Келиңиз анда ошо окуу шарттары магистратурада кандай? Ошо жөнүндө маектешели. Анан эң башкысы бекерби? Магистратура боюнча айта турган болсом, мен жанакы Түркия стипендиялары программасы менен 2020-жылы тапшырып, жанакы пандемиядан улам келе албай калып 2021-жылы келгенбиз. Бул жака келерде бизге жанакы программа билетибизди алып берип, кайра кетерибизде билетибизди алып берет. Жана ошондой эле бизге жатакана менен камсыздап, тамак менен дагы камсыздап беришет. Магистратурада Демек окуңуз магистратурада бекер. Бекер. Магистратурада билим берүү ушундай негизде жүрөт. Ал жерде 1 жыл сабактарды окуйбуз, 2-чи жылы магистратуралык диссертация жазышыбыз керек. Бүгүнкү учурда мен ошол жанакы окуу ашамасында турган убагым. Дагы 1 жылым калды, ошондо диссертациямды жазамын деп азыр өтө күжүрмө менен аракет кылып аткан убагым. Андан тышкары экинчи дагы тармакта окуйм дедиңиз. Экинчи тармакта айта турган болсом, бул баарыбызга белгилүү болгондой Дианет фонду. Бул ошол мен окуп бүткөн Оштогу теология факультети дагы 1993-жылы Дианет фонду жана Ош мамлекеттик университетинин экөөсүнүн келишиминин негизинде ачылган. Ошол Дианет фондуга тапшырып, ошол 2020-жылы ошого дагы кошо өтүп кеттим. Келип бүгүнкү күндө мына Коня шаарында
Konya ихтисас меркези деп коет. Бул Конядагы жалпы эле Түркия республикасында муфтийлерди, жана казыларды, жана ошондой эле жанакы алымдарды жетиштирген курста окуп жатамын. Ал окуу саат 8-де башталат. 8-де башталып 3:30-га чейин аптанын 5 күнүндө окуйбуз. Жетишеспи магистратура бир жагынан бул окуңуз? Албетте өтө кыйын. Магистратура жумасына 2 жолу сабак болот. Мына ол алдыңкы семестрде жумасына мына биздин эң сонун бул жакта жанакы ылдам жүрүүчү поезд бар. Ошол поезд менен автобус 7 саатта барган жерге ал поезд менен мен 2,5 саат, 3 саатта барып, ошол жерде бир күн калып, окуумду окуп, кайра кайтып келчүмүн. Мына кечеги жер титирөөдөн улам жалпы Түркияда университеттер онлайн форматына өткөндүктөн бүгүнкү күн мен үчүн бир жеңилдик болду деп айта алам. Онлайн турда азыр ошол жактагы билимди улантып атамын. Суроо сиздерге балким оргой угулушу мүмкүн да, бирок мага мен гана эмес, көптөгөн кыргызстандыктар кызык болот да. Негизи эле ушу Түркиянын мугалимдери паралабы, акчалабы, эмне үчүн мен жогоруда суроону бердим да, жетишеспи деп. Кээ бир учурларда жетишпесеңиздер акча менен бүтүрүп койсобу деген. Бул жакта эч кандай пара алуу деген түшүнүк жок. Толугу менен өзүңдүн күжүрмөндүк аракетиң менен окушуң керек. Эң негизгиси бул жакта өзүңдүн күжүрмөн аракетиңди көргөн мугалимдер сага колунан келген жардамын берүүгө ар дайым өздөрүнүн даяр экендиктерин айтышат. Ошого чейин мен канчалык кичине аракет кылдым, агайларыма дагы чоң рахмат. Өздөрүнүн колунан келген жардамын биздин ошол Орто Азиядан келип бул жакта бир сырткы бир өлкөдө жүргөнүбүздү билдирбестен колунан келген жардамдарын берип атышат. Мугалимдериңиздерди азыр айтып мынакей мактап атасыздар да. Жалпысынан мугалимдердин сиздердин гана университет эмес, жалпы Конядагы мамилеси кандай ушу кыргыздарга? Бул биздин агайларыбыздын ушу Орто Азия калкына, анын ичинде кыргыздарга өтө мамилелери сонун деп айта алам. Себеби баарысы менен сүйлөшүп келгенде эле Орто Азиядан сыңды. Биз ошол биздин атажыларыбыз ошол Орто Азиядан келишкен деп айтып калышат. Анан бул жака келгенде агайларыбыз бизди бир сырттан келген бир мындайча айтканда сырткы көз караш менен эмес, өзүнүн бир туугандары катары кабыл алышып, ошентип жардамдарын беришет деп айтар элем. Дагы бир суроо өтө маанилүү, өзүңүз да айтып өттүңүз. Желтирөө болду мынакей. Эли колунан келишинче жардам берди. Алардын ичинде кыргыздар болду, колунан келген жардам берди. Коня шаарында сиздерге сезилдиби бул желтирөө ушундай тарыхый жайларга зыян келтирген жокпу дегеним да? Албетте бул Коня шаарында дагы болду, бирок жанакы жер титирөө аймактарында болгондой бизде катуу жер силкинүү болгон жок. Бизде эң күчтүүсү 4 балга чейин болду, бирок 2 же 3 жолу болду деп айта алам. Бирок ушул нерсе өтө маанилүү. Бул жалпы эле түрк калкы, анын ичинде ушу Коня шаары өтө меймандос жана ошондой эле жардамды сүйгөн калк болуп эсептелет. Ушул жер титирөө болду дегенде эле ушул жердин мэриясы баш болуп, жана ошондой эле диний адамдар баш болуп, жер титирөө болгон аймактарга бүт колунан келген жардамдарды жөнөтүп атышты. Ошол жардамдарга биз сырттан келген студенттер, анын ичинде кыргыз студенттер өзүбүз жанакы топтоло калып, ошолорго жүктөрдү жүктөшүүгө колдон келгени ошол тарапка барып, жер титирөөдө жанынан көрүп жардам берген, колубуздан келген жардамды бердик. Жер титиреген аймак жакынбы Коняга? Жок, алыс. Алыспы? Ал жер алыс. Бирок жардам бердик. Жардам бердик. Көбүнчөсү ушул жерден жүктөрдү жүктөшүп жанакы фуралар менен жөнөткөндө, бул жерде кандай жардам топтолсо ошолорду жүктөп биз жөнөткөнгө жардам бердик. Акыркы суроом, сизди көрүп аткан дагы биздин телекөрүүчүлөргө жана арасында ушу Түркияга окуйм деп каалоо тилектер бар. Ини карындаштарыңыздарга эмне каалоо тилек айтасыз? Албетте, бул мен башта айтып өткөндөй Түркияга келгениме 2 жылдын жүзү болуп турат. Бул Түркияга келгенде биринчиден эң биринчи адамдын өзүнүн чыдамкайлыгы жана сабырдуулук. Сабырдуулук эмне деп сураганда биздин белгилүү башчыбыз Азирети Умар айткан экен, сабыр кылып бул бармагыңды тиштеп олтуруп калуу эмес, күжүрмөндүк менен аракет кылуу жана ошондой эле аракетиңдин аркасында тилек менен коштолуу деп айткан эле. Анын сыңарындай сиздер эч качан койгон максатыңыздардан тайбай, аракетчил болсоңуздар, Кудай баардык жолду сиздерге ачып берет деп айтар элем. Бул жакка келе турган болсоңуздар, Түркиядагы окуу, билим берүү өтө күчтүү өнүккөн.
Анан жанакы мен башта айтып өткөнүмдөй Түркия стипендиялары программасы менен келсеңиздер, бул жакта окуу толугу менен бекер, сиздерди жатакана менен камсыздап берет. Ал эми өзүңүздөрдүн шартыңыздар менен келип магистратура окуймун деп аракет кылсаңыздар, магистратура ошонун менен кошо иштеп дагы өзүңүздөр бул жакта окусаңыздар болот деп айтар элем. Эми эң негизгиси кыргыз элибизде тынчылык болсун, эли жерибизде, мамлекетибизде негизинен эле өнүгүп өсүү бола берсин. Баарыңыздарга чын денсаулык каалаймын. Эч качан оорубаңыздар. Алыста сиздер да аман эсен болуңуздар, ата мекенге Кудай буйруса окуңуздарды бүтүп, ушул тажрыйбаңыздарды алып аткан эмгегиңиздерди ак эмгек менен өткөрүп берип, Кыргызстандын келечеги үчүн кызмат кылат деп биз да сиздерге ишеним артып турган учурубуз. Амандыкта, Бишкекте, Кыргызстанда жолуккан чагда. Чоң рахмат, сиздер дагы бир жолу кош келипсиздер. Кайрадан келишиңиздерди күтөбүз. Албетте биз сиздерди көргөндө мекенге болгон сагынычыбыз дагы да ушундай таркап, кайрадан көргүбүз келет. Рахмат, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Рахмат.